Формачан болуп турса, чынында мындай бир эле шапалак. Все, документ бересизби? Что там Кандай учур? Бир эле шапалак. Жол эрежесин бузган эркулдар кайгылуу кызматкерлерин коркутту. Бишкекте жол эрежесин бузуп, милициянын кайгылуу кызматкерлерине асылган айдоочуга протокол түзүлдү. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Тасмада көргөндөй кайгылуу кызматкерлери кыймыл бир тараптуу болгон жолдо эреже бузуп айдаган унааны токтотуп, тийиштүү документтерди сураган. Анда айдоочу тааныштарына чалып, кызматкерлерди коркутууга алган. Ошондой эле өзүн айдоочунун досу катары тааныштырган жүргүнчү кызматкерлерге асылып, бир шапалактан чыкпайсың деген сөздөрдү айткан. Мындан тышкары жумуштан кол жууп калышы мүмкүн экендигин эскерткен. Жыйынтыгында жол эрежесин бузган айдоочуга 2 протокол түзүлгөн. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Все, документ бересизби? Мен ириштеби? Нормально турсаңар? Мен иштеби? Нормально эмеспи? Эмне кылып аласыз? Эмне кылып аласыз? Кана чечпейсизби? Чечиңиз, эмне кылып аласыз? Формаң чеччи анда. Кой деймисиң? Айрийсиң? Кой деймисиң? Айрийсиң? Акча бербешти экен. Болду. Кайда отам? Жашнакка айттымбы? Мен учактын да санан келип атам. Учурашып атам. Кандай учурашып атам? Ушундай эле учурашып атам. Сен достор менен ушинтип учурашасыңарбы? Ушинтип учурашам, эмне болду? Эмне учактын атасыз менин отам? Учурашып атам сиз менен мындай эле урчакташып. Бияктагы мага секирип силер да секирип атсаңар да. Что вы подразумеваете под словом секирип атат? Ал эмне сиздин оюңуз боюнча секирип атат? Жүр эле сүрөшкө эле. Как слушать эле? Жок, сүрөшкө эле. Жоқ, қоясың, как слушать эле? Жүрбөйсүзбү? Бересизби, бербейсизби документти? Бербейсизби түндүктанда? Силер негизи монтип колдунду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Айдоочу таанышына чалып маечилерден кутулайын деген. Чүй облусунда жол тескөөчүлөрүнө кармалган айдоочу таанышына чалып кутулууга аракет кылган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жол тескөөчүлөрү айнектери караңгылатылган Subaru Legacy унаасын көрүп, айдоочудан уруксат кагаздарды текшерген, бирок анда айнекти караңгылатуу үчүн уруксат кагаз гана эмес, айдоочулук күбөлүк да жок болуп чыккан. Тактап айтканда ал такыр күбөлүк ала элек болгон. Айдоочу таанышына чалып маселени чечүүгө аракет кылган. Ошентсе дагы 35 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короого коюлган. Булак репортер кежи. Манас аэропортунда тумандан улам бир нече рейстер жылдырылды. Кеп Стамбул жана Сабиха, Туркия, Шарджа, Бае, Баку, Азербайджан, Домодедово, Москва ош шаарларынан учкан учактар жөнүндө болуп жатат. Жүргүнчүлөрдүн айтымында Бишкектен учат турчу рейстер дагы кармалууда. Ташиевдин айтканын аткарып жатабыз. Ырчы Азиз Батыров 3-чү рет ата болду. Ырчы дастанчы Азиз Батыров социалдык тармактагы баракчасына жубайы экөө 3-чү наристесин күтүп жатышканын жазып, кендер пати өткөргөн видеосу менен бөлүштү. Сереп медиа маалымат агенттиги куттуктап байланышканыбызда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көп балалуу болгула деп айтканын аткарып жатканын айтып тамашалады. Биринчи балабызда карантин болуп калды. Кендер пати кыла алган эмеспиз. Кийинки кызым менен күтүп жаткан уулубузга уюштурдук. Муну досторубуз уюштуруп беришти. Аталык сезимим уул болот деп сезип жаткан. Көп уулдуу болгум келет. Негизи эле мен кыздардын арасында чоңойгондуктан эркек бир туугандуу болууну каалачумун. Кыз болсо да Кудайга шүгүр кылып жашайм. Келинчегим экөөбүз үйлөнөлүк деле көп балалуу болсок дечүбүз. Кеминде 7 балалуу болгум келет. Камчыбек Кыдыршаевич айтты го, көп балалуу болууга деп. Ташиев айткан бардык белектерин алууга аракет кылып жатабыз, деди ал.
Баламдын өмүрү үчүн жоопкерчиликти. Темирлан Султанбековдун атасы бийликке кайрылуу жасады. Бүгүн 16 октябрда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков уулунун камалышы боюнча коомчулукка жана бийликке кайрылды. Ал өз социалдык баракчасынан видео кайрылуу жасап, куралдуу күчтөрүнүн ардагери, Афган-Тажик чек арасындагы тынчтыкты орнотуучуларынын бири, Баткен жана Ош окуяларынын катышуучусу экенин айтып, 30 жыл мекен үчүн кызмат кылганын белгилеген. Ошондой эле уулу Темирланга татыктуу тарбия бергендиги кошумчаланган. Мен уулу менен сыймыктанам, аны чынчыл, адилеттүү, кыргыз элине чын дилден кызмат кылган инсан кылып тарбиялаганымды ишенимдүү айта алам. Ушул күндөрү Темирланга жасалган мыйзамсыз аракеттерге үн катпай, реакция кылбай келдим. Аны мыйзамсыз 16 саат бою суракка алышты. Сурактан кийин келип кайрадан алып кетишти. Сот отурумунда Ички иштер министрлиги жана УКМКнын кызматкерлери тарабынан кысым болду. Аны камакка алган соң ата катары тынчсыздана баштадым. Бүгүнөн баштап Темирландын саламаттыгы жана өмүрү үчүн жоопкерчиликти жеке президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке жүктөйм деген Султанбеков өз билдирүүсүндө. Айта кетсек, Султанбеков добуштарды сатып алууга шектелип кармалып, 13 январга чейин камакка алынган. Ошондой эле Бишкек ШИИБнин басма сөз кызматы Социал-демократтар партиясынын штаб башчысы экс-депутат Ирина Карамушкинага шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгонун айтып, анын аудио жазууларын тараткан. Булак Суперкежи. Бишкекте 5 жашар кыз бала бакчадан чыгып, адашып кеткен. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери адашып жүргөн өспүрүм кызды таап беришти. 2024 жылдын 15 ноябрында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын Атайын ротасынын кызматкерлери бөлүнгөн аймакта кызмат өтөө учурунда Туңуч Кичи районунда болжолду. 5 жаштагы өспүрүм кыз жалгыз адашып, үйүн таппай жүргөндүгүн көрүшкөн. Атайын ротанын кызматкерлери өспүрүм кызды кызматтык унаага салып, шаарды кыдырып, ата-энесин таап, сак саламат жеткирип беришкен. Өз кезегинде кыздын атасы кыз бала бакчадан чыккан бойдон дайыны жок болуп жаткандыгын айтып, ыкчам аракет кылган жол тескөөчүлөргө рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирген. Кудай сактаптыр. Силер чоң ыраазычылык. Жумагулова Айсулуу 58 жаштагы Майк Тайсон 27 жаштагы блогер Джейк Полго утулуп калды. Американын Арлингтон шаарында бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону Майк Тайсон менен блогер Джейк Полдун беттеши аяктады. Бул беттеш 15 ноябрдан 16 ноябрга караган түнү өткөн бокс кечесинен башкы беттеши болду. Күрөш расмий статуска ээ болуп, ар бири 2 мүнөттөн турган 8 раунд менен өттү. Джейк Пол кылыстардын чечими менен 79-73 эсебинде жеңишке жетти. Эске салсак, Тайсон 58 жашта, ал карьерасын 1985 жылы баштаган. Анын рекордунда 50 жеңиш жана 7 жеңилүү бар. Пол болсо 27 жашта, эми блогердин эсебинде 11 жеңиш жана 1 жеңилүү бар.